30 жылда 1000 түркүн депутаттарды көрдүңүздөр. Жакшысын да, жаманын да, популистин да, демагогун да, кыйкырчаагын да, бакырчаагын да, кооз сүйлөгөнүн да, байын да, кедейин да, добуш сатып алганын да, сатканын да көрдүңүздөр дегендей. Ошентип депутат шайлоодо мастереле болуп калдыңыздар деп ишенем. Ошондуктан келе жаткан шайлоодо татыктуусун гана шайлап алыңыздар демекчимин. Татыктууларды шайлап алуу эми мындан ары өз колуңуздарда. Өз балабыз деген түшүнүктөн дагы алыс болуңуздар. Чаткалдан алайга, алайдан ат башы менен каркырага чейин барып койсо дагы баары өз балаңар. Биз баарыбыз бир эле элбиз. Биз бийлик тарап таза шайлоо өткөргөнгө толук шарттарды түзүп бердик. Эми сиздер таза шайлап үйрөнүңүздөр. Добушуңуздарды сатпаңыздар. Добуш сатып алам деп келген талапкерлерди эл арасына алып чыгып, катуу уяткарыңыздар. Экинчи, добуш сатып алам деп келбегендей кылыңыздар. Жол, мектеп, бала бакча салып берем, же асмандагы айды алып берем дегендерге таптакыр ишенбеңиздер. Депутат деген эч нерсе куруп бербейт, депутат деген мыйзам жазат, анын аткарылышын көзөмөлдөйт, эл менен бийликтин ортосуна көпүрө болуп, округунда кандай көйгөйлөр болсо жеткирип келип, анын чечилишине кам көрөт. Добушуңарды сатып алган депутат эзели силер үчүн же мамлекет үчүн иштебейт. Шайлоого короткон акчасын толуктайм деп 5 жыл бою өзү үчүн иштейт. Добушуңуздарды сатсаңыздар, 5 жыл бою ал депутатты округуңуздардан көрбөйсүздөр. Талапкерлердин дагы бир түрү болот. Алар тили менен буудайга уруйт, бирок колунан эч нерсе келбейт. Андай депутаттарды да көрдүңүздөр, көрүп эле жүрөсүздөр. Алардан да сак болгула. Кыскасы, бул шайлоодо дагы баягыларды шайлап алып, 5 жыл бою депутаттар акмактар деп наалабагыла. Наалысаңыздар, өзүңүздөргө наалыган болосуздар. Кимдерди шайласаңар да, алар силердин өзүңүздөрдүн 5 жылдык депутатыңар болот. Мындан ары мурдагыдай партиялык тизмеге кире калып, $1 миллион бере салып, эч ким тааныбаган эле бирөө депутат болуп келген башаламан система жок. Мындан ары депутаттарды түздөн түз өзүңүздөрдүн араңыздардан шайлап аласыздар. Биз бийлик талапкерди эл өзү тандап алсын деп толук шарт түзүп бердик. Эми өзүңөр жаңылбай тандап алып, анан шайлаңыздар. Бул жолу чыныгы элдик өкүлдөрдү, өзүңөрдүн өкүлүңөрдү шайлайсыңар. Ушул жерден айыл өкмөттөн баштап, мага чейинки ар бир мамлекеттик кызматкерлерге, мугалимдерге, дарыгерлерге да кайрыла кетейин. Шайлоого аралашпаңыздар. Кимде ким аралашкан болсо, кызматтан кетип эле тим калбайсыздар. Катуу жазалайбыз. Талапкерлердин эл менен болгон